Илгери бийик тоодо жылдыздарды кол менен кармап алууга боло турган жерде жашаган бир даанышман адамга жолугучу келиптир. Жан дүйнөмдү оргуштап жаткан нерсени жеткирип бергенге сөзүм жетпей турат дептир ал. Анда бийле деп жооп кайтарыптыр даанышман. Бий жан дүйнөнүн тили, эл дүйнө метафорасы. Ал жашоо философиясы кимдир бирөө үчүн эки адамдын баарлашуусу дагы болуп калат. Мени менен сүйлөшчү. Спорттук бал бийинде алып жүрүү жана эргүү деген сөздөрдүн ордуна ишенүү деген этишти колдонуу туура болот. Анткени өнөктөш кыймылды таңуулабайт, болгону аны сунуштайт. Бий бул ар дайым диалог. Изначально хорошая философия — это вот воспринимать партнера. Башынан эле жакшы философия бийдеги өнөктөштү бизнес өнөктөшү катары кабылдоо. Биргелешип бир ишти кылсаңар, биргелешип бир нерсеге ыкташкансыңар. Силердин максаттарыңар бирдей жана баардыгын ошого жетүү үчүн аткарасыңар. Настроены на одно, у вас цели схожи, и вот вы все делаете для этого. Ал жакта эми түбөлүктүү ошондой болот. Самбо жаңырып турган мезгил аралыгында мен аны менен бирге болом деп кол коюп берген эч кандай келишим жок. Ага катышкан элдер узак убакыттан бери бирге болуп калышкан. Демек аларда өз ара түшүнүү бар. Да, характерами, у них есть вот это вот взаимопонимание. Плюс мы здесь целыми днями в зале же, это же нормально, когда приходишь, ты работаешь. Керели кечке залдасың, өнөктөшүң менен залда иш алып барасың, машыгасың, сүйлөшөсүң. Кантсе да ал таасир берет эмеспи? Анан дагы адамдар аны менен толук өз ара түшүнүү бар экенин түшүнүп каласың. Анткени силер баарын бирге басып өтөсүңөр. Жеңиш даамын бирге татып, жеңилүү ызасын да бирге тартасың. Айрым учурда урушуп да кетесиң. Андай да болот. Бал бийи көбүнесе жашоо репетициясы. Бул жерде баардыгы башынан эле сен түшүнбөгөн нерсени жасагандан башталат. Биринчи кадам таштаганыңан тартып, ошентип сен бий философиясын кабыл алууга даяр болгон кезде, ошол учурдан тартып кесипкөйлүк тууралуу сөз кыла баштасаң болот. Мой отец был танцором, сейчас он... Менин атам бийчи болгон, азыр ал педагог. Мен абдан олдуксон жана башым чоң болчу. Ошондо атам мени эч качан бийчи боло албайсың, болгону сууда сүзүүчү болосуң деп айтчу. Бирок менин бош убактым абдан көп болчу. Ошол учурларымды мен атамдын студиясында өткөрүп, башкалардын бийлегенине көз салып турчумун. Менин ашыктыгым мына ошол учурда башталган. Мен карап туруп алардын айрым кыймылдарын жасаган кадамдарын кайталап, атамдан сабак аяктагандан кийин 10 мүнөт аралыгында машыктырууну сурангам. Бир канча убакыттан кийин атама келип, ата мен уксаң, мен дүйнө чемпиону болгум келет деп айттым. Атам болсо мага анда даяр бол, мен сенден чемпион жасайм деп айткан. Тогда держись. Я из тебя чемпиона делать буду. Постоянно у тебя расписан день, ты знаешь, что здесь работа, тренировки. Сенин күнүң толугу менен канааттандырылган. Жумушуң, машыгуу, турнирлер, сен аларга даярсың. Менде мерчемдерим бар. Анан сен ал агымдан чыгып кеткен кезде, боштондук орун алган дүйнөгө жалгыз кириптелип калган кезде, сенин башыңды айланткандар абдан көп болуп кеткенде, ал күнүмүш болбой калат экен. Мен бийди таштап салган кезде ансыз жашай албаганымды түшүндүм. Платтын артынан кайра келдим жана бий мен ар дайым машыккым келген нерсе экендигин жакшы түшүнүп калдым. Владислав жана Адель өз категориясындагы Казакстандын эң көрүнүктүү жуптары. Алар чогуу бийлеп жатышкандыгына көп деле убакыт боло элек. Ошого карабастан ар кыл эл аралык мелдештердин жеңүүчүлөрү болушту. Азыр болсо дүйнөлүк масштабтагы эң башкы саамалыкка Blackpool'дагы бий фестивалына даярданып жатышкан кези. Ошол эле көрктүү жана элеганттуу болуп саналган турнирге жер шаарынын эң мыкты бий жуптары топтолушат. Бал бийи дүйнөдөгү эң башкы саамалык. 1920-жылдан тартып ар жылы өткөрүлүп келет. Бий дүйнөсүнө аз болсо да өз изин салып кеткен бардык көрүнүктүү бийчилер да дал ушул залда бийлеп кетишкен. Туда едешь, и это как лотерея, потому что там совершенно неизвестно, насколько... Сенин ал жакка барганың лотерея сыяктуу. Ал жакта сен канчалык терең кирип кетериң белгисиз. Эч кимге таанымал болбогон жуптар Blackpool'га келип, жакшылыкка жетишкен революциялык учурларда кездешет. Ошондон кийин ал жуптар өз аттарынан чемпиондор деген статусту бекитип алышат. Айрым учурларда жеңишке потенциалдуу жетише тургандар келишип, экинчи баскычынан ыргып кете турган учурлар да болот. Ал башка дүйнө. Ал жакта башка эрежелер орногон. Ал жактагы калыстар такыр башка нерсени карап баалашат. Там другие правила, там судьи, они смотрят и оценивают совершенно иное.
Я все детство смотрела эти видео. Мен бала кезимде ошондой видеолорду көрчүмүн. Кандай гана сулуулук. Ал жактагы зал чынында эле бал бийинин залы. Биз Blackpool'да 1993-жылы өткөн фестиваль видеосун көрүп жатканбыз. Маркус Хилтон жана Карен Хилтон бул жуптар. Алар түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон кыймылдарды аткарышкан. Ал паркет менен сүзүп бара жаткандай. Азыр көрүп жатып таң калуудабыз. 1993-жылы ушинтип бийлегенге болчу беле. Мурда күлкүлүү бийлешкен деген стереотиптик ой жүгүртүү. Ал жактагы көйнөктөр, костюмдар. Паркетти тебелүү, азыркы учурда курагы 70 жаштан ашып калган легендалар жаралган жерде болуу, ошол жерде болуу, ошол атмосфераны сезүү, ошонун өзү келечекте пайда болгон максаттардын бири эле. Албетте жөн гана барып чыгуу эмес, финалга чыгуу деген мерчемде тарыхка кирүү болгон. Анан да финалда үчилтикке кирүү, андан ары жеңүүчү болуу. Алдыда турган турнирге Владислав менен Адель кызуу даярданып жатышат. Машыгуу күн сайын бир нече саатка созулат. Жоопкерчилик олуттуу. Ушулар жаш курагындагы категорияда Казакстандан бийчилер жеңишке жетише элек. Ал эми 14 жашка чейинки категорияда 2023-жылдын жаз айларында Астанадан барган жуптар Матвей Стариков менен Мария Самойленко Blackpool чемпиондору болушкан. Аны менен эң көрүндүктүү турнирде жеңишке жетишкен алгачкы казакстандыктар катары тарыхка кирип калышкан. Кышкы бакча бал залынын паркетине казакстандыктар менен бирге Калыстар тобунун назарына дүйнөнүн 100дөн ашык эң күчтүү бий жуптары чыккандыгын да белгилей кетүү керек. Для меня Казахстан вообще открылся год назад. Мен үчүн Казакстан бир жыл мурда ачылган. Анан Казакстанга келген кезде, балдардын бийлеген деңгээлин көргөн кезде бир аз таң калдым. Анткени дүйнөлүк аренада биз саналууларын гана көргөнбүз. Дүйнөлүк бий жааматы Казакстанды мынчалык жакын көргөн эмес. Бүгүнкү күнгө карата Казакстанда көрүнүктүү иш-чаралар көп өтүп жатат. Казакстанда дүйнөлүк чемпионаттар өткөрүлүп турат. Андан улам дүйнө жүзүнүн, Калыстар тобунун жана аркыл өлкөлөрдөн бий жуптарынын көңүлүн өзүнө бурдуруп келет. Проводятся чемпионаты мира в Казахстане. Тем самым привлекая внимание всего мира и судейскую коллегию, безусловно, прежде всего пары из разных стран. Өткөн жылы дүйнөлүк масштабтагы 5 иш-чара болуп өткөн. Бул жылы 3 өткөрүлөт. Ал мелдештер оболу шарттары менен өзүнө тартып турат. Уюштуруу дагы абдан жогорку деңгээлде. Аэропорттон тосуп алуу, жайгаштыруу дагы абдан жогорку деңгээлде. Баары жогорку деңгээлде ишке ашырылат. Албетте залдары, уюштуруучунун өзү ал дүйнөдөгү эң мыкты мелдештердин бири деп айта алам. Сама организация, где, как проходит. Сегодня я могу сказать, что это одни из лучших вообще соревнований в мире. Казакстан дүйнөдө номер 1 болуусун каалайм. Биз ошого жеттик. Белгилүү позицияларды дагы ээледик. Казакстанга Англиядан, Германиядан, Италия, Франциядан мыкты бийчилерди чакырып жатабыз. Кытай менен кызматташа баштадык. Анткени ал жактын рыногу чоң, индустриясы дагы олуттуу. Бизде Казакстанда өткөн жылда ири натыйжаларга жетиштик. Европа чемпионатын багынтты. Казакстан чемпиондору болушту. Разряддарды алып биздин балдар Blackpool чемпиону дагы болушту. Олуттуу иштер аткарылды. Азыркы кезде Казакстан баардык жагынан лидерлик позицияларды ээлеген. Дмитрий Стариков өлкөнүн бий тарыхындагы эң абройлуу өкүлдөрдүн бири. 35 жылдан ашык убакыттан бери бийлеп келет. Анын ичинен дээрлик 10 жыл аралыгында ал бий мектебин өнүктүрүү менен иш алып барууда. Мыкты адистер, дүйнөлүк масштабтагы иш-чаралар, мюзиклдар жана башка көптөгөн нерселер. Мектеп акырындык менен бийге үйрөнгөн жер гана болбостон андан артык болуп келе жатат. Бий жанрында көптөгөн нерселер бар. Бий дүкөндөрү, фотографтар, мобилографтар, бий психологтору, актёрдук чеберчилик биздин бий менен байланыштуу көптөгөн кесиптер. Алар биздин бий менен байланыштуу. Ал биздин андан ары өнүгүшүбүзгө жардам берет. Өз бий карьерасын аяктаган көптөгөн бийчилер командада иштегенин улантып келишет. Салттарыбызды карманабыз. Майда кадамдардан олуттуу жеңишке жетүү деген автордук программа дагы бар. Жада калса жөнөкөй долбоорлордо, ички турнирлерде дагы эл аралык чоң турнир атмосферасын калыптандырышыбыз керек. Ата-эне биздин залга кирген кезде алар баары олуттуу экенин көрүшөт. Балага бал бийи атмосферасын берип жатканыбызды байкашат. Заманбап тенденциялар атаандаштык программаларын өнүктүрүүгө таасирин тийгизген. Ылдамдык, кыймыл амплитудасы жогорулады. Аткарылып жаткан хореография татаалдыктарынын деңгээли, анан дагы албетте бийчинин образы байкаларлык өстү.
Но есть основные критерии судейства, понятно, музыкальность. Калыстык кылуунун негизги критерийлери бар. Музыкалдуулук, арым жана кыймыл, корпус тилкеси. Менимче азыр артистизм, эмоционалдуулук көп бааланат. Энергия дагы абдан маанилүү. Мен үчүн жуптун имиджи, эгерде ал соло бийлеп жаткан болсо, анда кыздын имиджи абдан маанилүү. Анткени турнир учурунда ал толук образ. Чач жасалгасы кандай, мейкапы, баары бирдиктүү болуусу абзел. Бул жерде спорт менен искусство байкалышат. Ал менимче баардыгы сулуу болгон спорттун жалгыз түрү болушу керек. Это единственный вид спорта, где вот настолько все красиво. Ал жөн гана бий эмес, бул жерде бүтүндөй драма ойнолот, же романтикалык окуя. Алар экөө, алар сүйлөшөт, бирок биз аны укпайбыз. Болгону акырын чыккан шыбырды гана илип алабыз. Бийчилердин кыймылы жеңил жана ийкемдүү. Кээде аларга жердин тартылуу күчү таасир бергендей сезилет. Сен байкабастан эле ошол көз жоосун алган аракеттин катышуучусуна айланасың. Алар көз карашты кызыктырганды билишет. Өзүнүн кынтыксыз бийи, харизмасы жана актёрдук чеберчилиги менен. Актёрлук чеберчилик ошол оюнду тартуу кылат. Анткени азыркы кезде дүйнө ушунчалык татаал жана кызыктуу болгондуктан актёрлук чеберчиликсиз мүмкүн эмес. Башкача айтканда, сен өзүңдү тартуу кылууну, ойногонду үйрөнүшүң керек. Актёрдук чеберчилик ички эмоционалдуулук менен иштешет. Ал эми эмоционалдуулук бул энергия. Мен өз эмоцияларымды канчалык көп жумшаган сайын, менин аракеттерим ошончолук энергетикалуу болот. Анан дагы ал сулуулук. Паркетте бизге канчалык оор болбосун, биз өзүбүздү канчалык багыттабайлы, техника канчалык татаал болбосун, биз аны жеңил жана эргүү алуудай тартуу кылышыбыз керек. Анан албетте көрүүчү жана калыстар биздин кайф менен эргүүнү көрүшү абзел. Бий бизди бириктирип турган атмосфераны тартуу кылат. Анан дагы ал интеллектуалдуулук жана келбет деңгээлинде эмес, кыйла терең деңгээлде. Мына ошондуктан ал бизди өзүнө кыйла эле батырып алат. Биз бир бүтүндүккө айланабыз. Жаш курак, жарандуулук жана өлкө деген орун алган эмес. Биз гана элдер барыбыз. Турган турпатыбызда чыныгы ак тилден бий жана дүйнөлөрдү бириктирип тургандай. Эң башкысы ошол. Демек, ал ишке ашкан учурда сен чарчабайсың. На первом турнире, когда мы танцевали с Владом, вот тогда мы танцевали финальный. Биз Влад экөөбүз бийлеген биринчи турнирде биз финалдык жай вальсты бийлегенбиз. Мен паркетке чыктым. Көптөн бери бийлей элек болчумун. Кайтып келгенимде тегерегибизде машыктыруучулар, окуучулар, алардын ата-энелери, менин апам баары олтурушат. Бизди карап жатышат. Мен ысымымды гана угуп жаттым. Бийлеп жатабыз. Мен ошол жай вальста кичинекей жашоо өтүп жатканын түшүнүп турдум. Бийге болгон сагынычымды жана баардык эмоцияларымды мына ошол кыска жай вальста өткөрдүм. Мен үчүн бийлер олуттуу эмоциялар, эң бактылуу эмоциялар. Мен аларды бий аркылуу бере алам. Самые счастливые, которые я могу передать через танец. Для меня танец — это как, знаете, таймлапс, прожить какую-то жизнь. Вот реально. Мен үчүн бий таймплас. Кайсыл бир жашоону жашап өтүү сыяктуу. Анткени ар бир секунда сайын картинка алмашып турат. Бир бий учурунда миңдеген нерселер туурасында ойлоносуң жана сенде эмоциялар орун алат. Сен бир тарыхты, жашоону жашап өтөсүң. Во время этого танца ты просто проживаешь какую-то историю, какую-то вот жизнь.